Чаткал районундагы Сумсар айылында 2000ге жакын адам жашайт. Балдар бакчасына муктаждык күч эле. Андыктан жаңы курулуп бүткөрүлгөн балдар бакчасынын пайдаланууга берилишин тургундар чыдамсыздык менен күтүп турушат. Садигибиз жакынкы күндөрдө ачылган жатат. Биз аны аябай кубанычтабыз. Балдар жердин жандуу гүлдөрү деген сыяктуу биз аябай кубанычта турабыз. Балдарыбыз садикке келип, жакшы терең билим алып. 1961 жылы курулган эски имарат кайрадан 100%га оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Заманбап шарттары түзүлүп, суу түтүктөрү жаңыланды. 4 тарабындагы балдар ойночу аянтчасы иретке келтирилип, өзгөчө кооздукта жасалгаланды. Бакчабыз 61 жылы. Андан бери бир жолу ремонт болду, чатыры урап түшүп калгандан кийин. Андан кийин ушул өтө эски абалда болчу. Анан ушул азыркы жетекчибиз проект менен иш алып барып, эми аябай сонун абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр, сонун баары жолу. Канча тайпа, канча орунду? 4 тайпа бар. Анан 90 балага ылайыкталган. Республикалык бюджеттен 21 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан тендер өткөрүлүп, курулушту Жалал Абад Монтаж строй компаниясы жүргүздү. Учурда 95%га жумуш бүткөрүлдү, 15 күндүк сырткы иштери калды дешет куруучулар. Сумсар айылындагы балдар бакчанын 97% кудакталды бүттү. Эми кичине бүткө жумушубуз калды. Кудакталды эртең айттан кийин тапшырабыз. Сумсар айылына да өтө бир жакшы жаңылык деп ата-энелердин, балдардын кубанычы жакын каралып ачылса кубанат деп отурабыз. Баланын көңүлүн көтөрүп, бала жылмайса дүйнө жылмаят дегендей, мына быйыл Жалал Абад Монтаж строю Жалал Абад УКСтан алып отурат. Жалпы проекти 22 миллион. 110 балага ыңгайланган балдар бакчасында 18 кызматкер эмгектенет. Айылдагы балдарга, кыз келиндерге мындай шарттын түзүлгөнүнө жергиликтүү эл кубанууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колушев, ЛТР, Чаткал районунан.